Салам радиосунда жаңылыктар. Салам медиасы. Биз YouTube'да. Саламатсыздарбы, жаңылыктар түрмөгү менен эфирде. Аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Жогорку сот судьялардын маянасы 160 миң сомго жетерин төгүндөдү. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун саны 2880 адамды түздү. Милиция күйөөсү көчөдө токмоктогон келиндин окуясын териштирип жатат. Чек арадагы мектептерде кайрадан окуу жүрө баштады. Жогорку соттун басма сөз кызматы судьялардын айлыгы тууралуу түшүндүрмө берди. Анда былтыр 1-июлдан тартып маяна көйгөйү инстанцияларга жараша судьялар учурда 46 миң сомдон 60 миң сомго чейин алары айтылат. Кошумча төлөмдөр менен чогуу эсептегенде деле судьялардын айлыгы Финансы министрлигинин маалыматында көрсөтүлгөндөн алда канча аз. Мындан улам министрликтин ал маалыматы туура эмес деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Финансы министрлиги 2021-жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы тууралуу маалымат берген. Анда былтыр судьялардын айлыгын орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин жогорулаганы жазылган. Аскер кызматкерлериники орто эсеп менен 21 миң сомдон 28 миң сомго чейин, ал эми медицина кызматкерлериники 8 миң сомдон 13 миң сомго чейин, маданият кызматкерлериники 7 миң сомдон 11 миң сомго чейинки көтөрүлгөндүгү айтылган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 31-декабрдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда вирустан бир суткада дагы 4 киши каза болду. Пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери каза болгондордун расмий эсеби 2880 адамга жетти. Оору жаңы аныкталгандардын саны акыркы суткада 205 кишини түздү. Ал эми Баткен областында 13 кишиден вирус табылды. Учурда ооруну жуктуруп алган 5238 адам үйүндө, 1000ден ашуун ооруканада дарыланып жатышат. Күйөөсү токмоктоду деген келин ага дооматы жок экенин билдирди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, шаардагы көчөлөрдүн биринде күйөөсү токмоктоп жаткан келин тууралуу 30 январда түнкү саат 11 чамасында кайрылуу түшкөн. Окуя болгон жерге барган келин жолдошуна дооматы жок экенин айтып, ага каршы арыз жазуудан баш тарткан. Учурда милиция бул окуяны териштирип, иликтөөнү улантып жатат. Расмий маалыматтарга ылайык 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5 миңдей факт катталган жана бул мурдагы жылга салыштырмалуу 30%га көп. Башкы прокуратура 2012-жылдан 2015-жылга чейин жыл сайын 2500дөн 3500гө чейин факты катталып турса, 2016-2018-жылдары ал 7000ден түшпөгөнү маалымдалган. Мындан 90%дан ашык учурда аялдар жабыркап тартат. Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Көкташ айылындагы 2022-жылдын 27 январындагы тажик тараптын куралдуу кол салуусунан улам чек арадагы айылдардагы мектептер убактылуу токтотулган. 2022-жылдын 31 январ күнү Баткен районунун Ак Татыр, Самаркандек, Көкташ, Аксай, Орто Боз, Паска Арык, Таш Тумшук айылдарында жайгашкан билим берүү мекемелери орто мектептер өз ишмердүүлүгүн жүргүзө баштады. Мектеп окуучуларынын коопсуздугун балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери абалды көзөмөлгө алып, жеринде күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Мындан сырткары аталган аймактарда коомдук тартипти көзөмөлдөө, чыгымчыл аракеттерге жол бербөө максатында ички иштер органдарынын кызматкерлери эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди тааныштырган аты жөнүм Айжамал Амирова болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар.